Силер мени өлтүрсөңөр дагы чындыкты өлтүрө албайсыңар. Силер акыйкатты эч качан өлтүрө албайсыңар. Элдин сөтүңөрдү чечип, пиарды токтотуп, жөн иштегиле. Биз силердин анда коркутканыңардан, кимге саласыңар, кандай кыласыңар, коркпойбуз эч кимден. Мына ушул сотрудниктер урдап кетти мени. Телефонумду берди. Ушул номер. Kaçtı. Namuslar. Nasıl başına beni? Эмне үчүн силер ушундай токтотсоңор болот ушул заманды? Ушунан тажаган жоксуңарбы? Буга чейинки бийликтин баары ушул жолду жолдоп, ошол жол менен тагдыр эмне болду? Көзүңөрдү ачып, элдин маселесин укпайсыңарбы мындай? Элди басынтпагыла андай деп ошол жердеги жарандар дагы суранып калды мындай. Телефонумду берди. Ушул номер. Жөнүнө жүрсөңчү, тинчилик кетип калсаңчы, жөнүнө кетип калчы деп канчасы берип калган. Милициялар бар болчу, 10-чу отделдин балдары бар болчу ошол жерде. Формачан укук коргоо кызматкерлери бар болчу, ошолордун жанында турган элем мен. Ошолордун жанында турганында бир машина келди дагы, белгисиз номерде, номери жок. Анан 3 бала түштү. 3 бала түшүп, сиз менен сүйлөшөлүчү деди дагы. Тартып эле келип мен машинага күч колдонуп эле эч нерсеге жетишпей калдым. Колунан телефонду алды да, күч колдонуп машинага жүктөп кетишти. Анан келип ошол машина жок жактары менен айдап, анан бычак менен, короче, мындай психологический давление кылып, коркутуп, короче, тинч жүрбөйт экенсиң сен, муну теткенсиң, анан тигин теткенсиң дегендей бир топ эми жанагындай көчө сөздөр менен сөгүн сагынып, ар кандай эмелерди айтып, психологический давление кылып, коркутуп. Namuslar. Qanday gayi sizga dislokasiya beradi? Bergan sen jaqshilab dayatam.